Нурбай Забытов, Мандикер, әңгеме. Лев Толстой көчөсүн бойлой 2-3 болып баштары қошылған мандикерлер кезектегі жұмыш берүүчүнү күтүп турушат. Жалданып иштөөдө оңой эмес. Таңга карабай шаар ичинде кыймыл башталары менен алар көчө четине таңкы ырыскыдан кур калбайлы деп өзөк чалкабай туруп келишкеничи. Жол боюнда баары унаа келип токтошун пайлап турат. Унаага кем биринчи жетишип барса, жумуш ошонуку дей бер. Талашып эки-экиден урушканды кое кал, жаңжал бул жерде кадимки көрүнүш. Сырттан келген чоочун адам болсо дароо байкалат. Өзүн бул жердин кожоюну сезген 3 киши бар. Аларга каршы чыктың дегиче алка жакадан алып, ар жакка алып барып акеңди таанытып коет. Кадарга жаңы кошулган Атай да алардын көзүнө дароо илинди. Тегегем, деди толмочунан келген спорт кийимчен капталына чейт түкүрүп. Навичок окшойт, биринчи жол көрүшүм. Көзүн тазалайынбы? Деп ырсая күлдү үчүнчүсү, узун арага. Чакырчы, бир аз эрмектели балакайда. Жанагы спорт кийимчени кара жумуштан терисине сиңип бүткөн кир баш бармагы менен сөөмөйүн оозуна сала ышкырды эле Атай чочуп кетти. «Эу, жигит, бери кел», деди жинденген эме. «Менби?» деп өзүн көрсөттү Атай. Ызырынган эмес сөгүнүп баш ийкеди. «Ооба, сен. Атай чуркап тигилердин жанына жетип барды. «Ассаламу алейкум», деп колун сунса, эч кимиси алиге албай кайра аны жеп жиберчүдөй карашты. «Сен эмне? Биздин наныбызды талашкың келип атабы?» деп толмочу атырылып берди. Атай колун сунган бойдон оозуна сөз илинбей турду. «Кал белен колонбочу, балакай. Бул жердин ээси бизбиз. Жакшылыкча жылып кетип кал. Же жардам керекпи сага, а?» Атайга бу дегиче, «Мен өзүм эле тарбиялап коем, балакайды», деп бирөөсү алка жакадан алды. Булардын кылган кылыгына алыстан байкоо салып турган мойсоп аксакал ортого басып келип сөзгө аралашты. «Койсоңорчу кагылайындар. Ырыскы баарыбызга жетет. Теменедей баладан жумуш талашканыңар уят. Керекпи, мен ордумду бошотуп берейин. Ага тийбегиле», дегенде берки үчөө тиштерин кычыратып Атайга батынышкан жок. «Жүр балам», деп абышка Атайды талысынан таптап, экөө ээрчишип бактын көлөкө далдоосуна өтүп туруп калышты. «Бул жерге биринчи жолу келишиң окшойт». «Ооба, дос балам бул жерден күнүмдүк баскан турганыңа акча тапсаң болот дегенден келип калгам». «Жакшы балам. Эми буларга теңелбе. Алар токумун жеп бүткөндөр. Сен жеңил акчага кызыкпай билим алгын. Күнүмдүк курсактын камын ойлоп жүрө берсең тигилерге окшоп каласың». «Ооба, сиздин бул жерде иштегениңизге көп болдубу?» деп кызыкты Атай. «Үйдө соксоюп жалгыз отурбай, эриккенде элге аралашып балаксыйын деп эме чыга калгам. Иш болуп калса майда чүйдө тыйын түшөт. Кобурашып отурчу кемпирим да бу жарыкты таштап кетти. Жалгыз балам келинчегин ээрчип Россия тарапта жүрөт. Көптөн бери кабарлашпай да кетти. Жаш өйдөлөгөн сайын адам менен дидарлашканга зар болот экенсиң», деп оор үшкүрүп койду. Атай аны оончукпай угуп турду. Абышканын пешенесиндеги кат-кат бырыштар алыста калган жаштыктын изине баап өчүргөндөй. Муайым көздөрүнүн кусалыкты сезип, биз дагы кези келгенде ушинтип карыйбыз го, деген ой анын денесин дүрттеттирди. Аңгыча экөөнүн жанына капкара унаа келип токтоду. Булардан мурда аңдып турган тиги үчөө жете келишти да, унаа ээси терезесин түшүрөр замат «Канча адам керек? Биз үчөөбүз. Эмне жумушуңуз бар?» деп биринен бири өтүп жутунуп турушту. «Мага бир адам керек», деди унаа ээси. «Анда бул барат», деп үчөө арыгыраагын алдыга түртүштү. Ага болбой Атайды арачалап калган аксакал «Ой, токтогула жигиттер. Али күн узун. Бизге жумуш табылат. Бу келген энебиз барсын», деп калды. «Бизчи? Коя туруңуз, бизди ким ойлойт? Керели кечке туруп жумушсуз калабызбы?» «Жак, болбойт». Спорт күрмө кийген неме алдындагы ашын алдырып жиберчүдөй булкунуп алдыга өттү. «Пейлиңди кенен кой улум. Сага дагы буйрган ырыскың келет.
Буйрбаган ырыскы канча аракет кылсаң да келбейт. Кой, ушу балага жол бошото ал эме. Сизчи? Атай өзүн ойлобой кайра абышканы кыя албай турду. Мага жумуш табылат, кабатыр болбо балам. Биз экөөбүз чогуу барсак болобу? Деп кара унаанын ээсинен сурап да жиберди. Мага бир адам керек, убакыт аз. Кимиңер барасыңар? Эй, шашып атам. Деп унаасын уталдырды. Бул энебиз барат. Ойлонбогун улум. Бол, батыраак. Деп унаанын арткы эшигин ачты. Атай утурары менен кара жип зуу койду. Атай күзгүдөн артын караса баягы үчөө сары кишини уртугу салып төпөштөп аткандай сезилип жүрөгү күйүп чыкты. Ал ойго батып биринчи жолу мандикерлик ишке баратканын, жанагы улуу адамдын шарапатын жакшылыкка жорду. Уна заңгыраган эки кабаттуу үйдүн жанына токтоду. Атай короосу мындай бийик үйдү кинодон гана көргөн. Дарбаза ачылып короонун ичине киришти. Адам басчу жолдун эки жагында не деген гүлдүн түрү жайнайт. Таң калып элеңдеп баратып, аз жерден арыкка чалынып кете жаздады. Бир дагы ашыкча нерсе жок. Баары ордорду менен. Гүлдөргө арып алып суктанып бараткан Атайды байкаган үйдүн ээси кызым отургузган гүлдү өзү аябай жакшы көрөт. Ушул күнгө чейин өзү сугарып, чөбүн өзү отоп карайт болчу. Акыркы күндөрү экзаменинен колу бошобой бир аз каралбай калды, деди үй ээси. Кооз гүлдөр экен. Чет жактан алып келинген окшойт. Мындай сорттогу гүлдөрдү шаардан кездештире албайсың. Атай көз жоосуна алган гүлдөрдөн көз айрыбай тиктей берди. Көпчүлүгү гүлдүн мекени болгон Голландиядан алынып келинген. Бул жерде жалпысынан 10дан ашык мамлекеттен келген гүлдөр бар. Каралбай калганга суусап турат. Карачы, жапайы чөптөрдө баса баштаптыр. Теге саксайган бактырактарды да буташ керек. Ашып кетсе 2-3 күндүк жумуш. Колуңан келебиним? Мына барын сага айттым дегенсип Атайга суроолуу карады. Ооба байке, камсынабаңыз, түшүндүм. Керектүү шаймандар тегиз складта турат, деп маңдайдагы жапы стамды көргөздү. Болду байке, керек болсо сизден сурап турам. Ооба, макулдаштыганда. Менин жумуштарым бар, сен кирише бер, деп ээси дарбазасын жаап сыртка чыкты. Атайдын оюнан баягы сара абышка кетпей койду. Теге зөөкүр чалыш үчөө ага кол көтөрүп, көңүлүн оорутпады экен деп көпкө сарсына болуп жүрдү. Түш ой дарбаза ачылып бир кыз кирди. Үй ээсинин кызы окшойт. Маанай жарык, Атай жөнүндө уккан окшойт. Саламатсызбы? Деп Атай алек алгыча гүлдөрүн карап, байкуш гүлдөрүм, кечирип койгулачы мени. Силерди карай албай калдым, деп кейимиш болду. Ой, кечиресиз. Чөптөрдү отуп сугарып да коюпсуз. Гүлдөрүм өзүнө келип кулпуруп калган тура. Гүлдөрүңүз өзүңүзгө окшош сулуу экен. Рахмат, деп тартынычты билбеген кыз кубанып кетти. Бирок биздин айылдагы гүлдөр мындан да кооз, деди Атай. Чын элеби? Аларды да ушинтип карайсызбы? Жок. Аларды жамгыр сугарып, табият өзү кам көрөт. Айылга бардыңыз беле? Бир да жолу барган эмесмин. Кыздын үнүндө кысынгандык бар эле. Ал айылдык жигиттин жанында бир аз оңтойсуз сезди өзүн. Анда сөзсүз барышыңыз керек. Таанышып алалы. Менин атым Атай. Аруке. Атыңыз сонун экен. Биринчи жолу угушум. Кыз жылмайып койду. Мен дагы. Мен азыр чай даярдай коем. 10 мүнөттө. Тамактанып алыңыз. Жарокер кызга ичинен ыраазы болгон Атай шашып кетти. Бара болбоңуз, кеч кирип кетет. Мен кетейин. Калган жумушты эртең улантам, деди. Ушундай да болмок беле? Мен азыр бат эле, деп Аруке ичкери кирип кетти. Артынан мулуюп карап калган Атай ойдулуктап жанындагы орундукка көчүк басты. Атай Арукенин гүл бакчасын айткан мөөнөтүндө ото жөптөрдөн арылтып, баштапкы калыбына келтирип, ээсинин ыраазычылыгын, жумуш акысын алгандан бери бир топ убакыт өттү. Экөө күн сайын телефондон сүйлөшүп, эки сапар сейил бактында жолугушту. Күтүүсүздөн эле ынак болуп кетишти. Аруке сабагына баратып да, окуу жерден чыгаар менен телефон чалат. Садовник деп тамашалуу атта коюп алган. Бүгүн кимдин бакчасын гүлдөтүп жүрөсүң? Деп тамашасы менен баштайт сөзүн. Аруке ханымдын кооз бакчасына эч кимдики теңеше албайт, дейт садовник.
Günдөр ötüp жатты. Bir жолу ата баладай болуп, саар кеч ээрчишип калган баягы Муса абышка негедир көрүнбөй калды. Атай демалыш күндөрү гана мандикерлик кылып жүргөнгөбү, аны өз жумушу менен кеткен болуш керек деп ойлоп калчу, андай эмес экен. Үчүнчү жума болгондо абасынын дайын отун билбей тынчы кеткен абай баягы ээн жердин бөрүсүндөй болгон үчөө турган жерге басып барып, Муса абам көрүнбөйт, сиздер билген жоксуздарбы? Десе, чалды сурап атасыңбы? 2 жума болду, бул жакка басып келе элек. Хай, мүмкүн убактысы келип акырет жайына узаса керек да, деп колу менен асманды көргөздү. Дайыма көзү башы шишип жүргөн Толмоч жөнүндө жооп бербеди. Болбаса бир жерде тоголонуп жаткандыр да сенин абышкаң, деди тишин чукуган экинчиси. Атайдын жүрөгү шуу дей түштү. Дароо үйүнө жөнөдү. 2 жумадан бери андан кабар албаганына өзүн күнөөлөп баратты. Үйүнүн эшиги ачык экен. Тынчылык болсо экен деди ичинен. Аба, үйдөсүзбү? Деп үн катты эле жооп болгон жок. Уктоочу бөлмөсүнүн эшигин ачты эле керебетте жаткан абышка козголуп бери карады. Атай, сенсиңби? Ооба, жакшысызбы? Бир аз ооруп калдым. Турганга дарманым жок, деди абышка демегеп. Көп сүйлөшкөндөй болушпады. Азыр аба, ооруканага өзүм алып барам, деп Атай дароо такси чакырды. Күн шашки болгондо Атай Арукени ээрчитип ооруканага келишти. Сени көбүзү тааныштырган адам ушул ооруканада дарыланып атат. Азыр көрөсүң, аябай боорукер, деди Атай. Кызык, ал киши бизди каяктан тааныштырды? Мен түшүнбөй жатам, деп Атайды колунан тартып өзүнө каратты. Биринчи жолу жумуш издеп мандикелер менен турганымда ал мени жаман адамдардан арачалап, жумушчу издеп келген сенин атаңдын унаасына отургузган. Кудай жалгап ошондо сен жашаган үйгө жолум түшүп, гүл бакчада жолуккан күн эсиңдеби? Ооба, көрсө бу киши бизге ортомчу болгон турбайбы? Аруке күлүп жиберди. Антип түшүнсөң да болот. 3-чү кабатка көтөрүлгөндө силер кимге? Деп алдын тосуп чыккан медайымга мен Муса абышканын уулу болом, деди эле Аруке Атайды дагы бир жолу таң калып карады. Врач палаталарды кыдырып жүрөт, көпкө отурбагыла, деп эскертти медайым. Без бат эле. Атай палатанын каалгасын черткилемиш болуп, Арукеге жүр дегендей күлүмсүрөп койду. Палатада 4 экен. Муса абышка төрдөгү керебетте терезени телмирип тиктеп отуруптур. Атайдын үнүн угаар замат бери бурулду да, келдиң болум, деди сүйүнгөндөй. Жакшы болуп калдыңарбы? Деп төртөөнү алмак салмак сурап, Муса аксакал менен кол алышты. Анан жанында уялыңкы турган Арукени карады да, Аружан экөөбүз сизди чогуу көргөнү келдик, деди. Жакшы болуптур. Ыманы ысык жан экен. Кайерлик болот? Кары кызыгуусун жашырбады. Шаардык, деди Атай Арукенин ордуна жоо узатып. Эстөнүм баары шаардан чыгат. Өмүрлүү болуп балам, деди Муса. Берген дарыларды калтырбай ичип атасызбы? Качан чыгарат экен? Атай сурашып жатып эле баштыктагы сүт, нан, мөмө-чөмөнү үстөл үстүнө чыгарып койду. Убара болупсуң да. Тамакка табитим жок. Көп жебейм, билесиң да. Сиз жебесеңиз кошуналарыңыз жешет. Аш болсун. Унчукпай тиктеп турган бейтаптарды туурабы? Дегендей жылмайып карап койду. Болуулуңузбу? Чачы суюк халатын желбеге жамган киши кепке аралашты. Жанындагы келинчеге окшойт, деди аркы жактагы үстөл үстүндөгү азыктан көз албай отурган жигит. Атай менен Аруке бири-бирин карап күлүп жиберишти. Байке, биз жакында баш кошобуз. Тоюбуз болот. Барыңарды чакырабыз. Жогу келесиздер, деди жадыран күлкүсүн тыя албаган Атай. Ошол күн силерге буйрсун садагалар. Тилегиңер жакшы экен. Муса абышка 2 жашка алмак салмак тигилип кубанып турду. Андан көрө батаңызды бериңиз. Кош жылдыз жубайлардан болурсун. Чачы суюк байкенин үнү шаңдуу чыкты. Бербегенде. Муса ата оңдонуп отурду да алакан жайды. Атай адатынча Арукени үйүнө чейин узатып келди. Коштошоордо чекесинен өөп, бүгүн атабыздын батасын алдык. Биз үчүн бактылуу күн алтыным Аруке,
Кылт эткенди жаза кетирбеген Аруке: «Биз батагата тутуубузбу? Аны мезгил көрсөтөт. Жакшы жетип ал. Эртең телефон чалам», деди. Анан колун назик булгалап коштошту да дарбазасына кирип кетти. Муса атамды ак тоюбуздун төрүнө отургузабыз. Атай оргуштаган ойлоруна ээ боло албай, ээн көчөнүн ортосуна салып, автобустун аялдамасына келатты.